Кыргыз Республикасынын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгынын алкагында Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы инвестициялык жана ишкердик кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган ири эл аралык форум өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан уюштурулуп, ага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, бизнес коомчулук, инвестициялык фонддор, өнүктүрүү институттары, технологиялык компаниялар жана стартап долбоорлордун өкүлдөрү катышты. Форумга эл аралык жана аймактык бизнестин 600дөн ашуун өкүлү чогулуп, инвестициялык кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулап, жаңы өнүктүштүк мүмкүнчүлүктөрүн карашты. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров белгилегендей, Бишкекте өткөн форум Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы инвестициялык байланыштарды бекемдөөгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Биздин негизги милдет мамлекет менен бизнестин ортосундагы түз диалог үчүн натыйжалуу аянтча түзөө, инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды камсыз кылуу жана аймактагы инвестициялык өнүктүштүктү өнүктүрүү. Кыргыз Республикасы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр деп белгиледи Равшанбек Сабиров. Форумдун алкагында санариптик экономика, жашыл трансформация, саламаттык сактоо жана башка келечектүү багыттар боюнча панелдик талкуулар өттү. Ошондой эле ишкерлердин ортосунда бий жолугушуулар уюштурулуп, жаңы кызматташтык мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Форумдун маанилүү жыйынтыктарынын бири Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусунда биргелешкен резолюцияга кол коюлду. Шанхай кызматташтык уюмунун инвестициялык бизнес форуму 2026 мамлекеттер ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоо, инвестицияларды тартуу жана жаңы өнүктүштүк долбоорлорду ишке ашыруу үчүн маанилүү эл аралык аянтча болуп калды. Кыргыз Республикасы ишенимдүү өнүктүш катары инвестициялык кызматташууну өнүктүрүүгө жана өз ара пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга даяр. Кыргызстан демонстрирует одну из самых высоких динамик экономического роста в регионе.